Көзү канга толуп турганбы, айтор белгисиз. Сокулукта жаш өспүрүм кыз ажатканага кирсе, бир жигит анын артынан кирип, жаш кызды зордуктап кеткен. Шактүш адам толтура коомдук жай туура 9 күн мурун Сокулукта 10 жаштагы кызды зордуктап кетишти. Базарда иштеген апасына жардам берип жүргөн жеткинчек дааратканага барган. Аны байкап калган 30-35 жаштардагы бачабаз кыздын үстүнө кирип барып, далдоо жерге сүйрөп, кылар ишин кылган соң качып кетүүгө үлгүргөн. Азыр кылмышкердин фотороботу түзүлүп, издөө иштери улануу. Андан мурдараак ушул эле Сокулук районунда 10 жаштагы эгиз кыздардын аеосуз сабалган сүрөттөрү коомчулукту нес кылган. Денесинде суу жери калбаган бир туугандар өгөй атасы аларды темир зым менен сабаганын айтып беришкен. Кызыгы кыздардын апасы баарын көрүп билип, бирок үн каткан эмес. Керек болсо зөөкүр күйөөсүнө арыз жазуудан дагы. Чүй облусунда баңгизат сатууга шектүү кармалды. Биздин каналга катталыңыз. УКМКнын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү иш-чараларынын алкагында 2025 жылдын 29 январында Чүй облусунун Аламүн районундагы Байтык айылында Кыргызстандын жараны кармалды. Тинтүү учурунда андан жалпы салмагы 800 грамм болгон кара жашыл түстөгү афган чарс баңгизаты табылды. Азыркы учурда бул баңгизатты алуу жана таратуу каналдарына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо максатында тергөө оперативдик иш-чаралар уланып жатат.